Эми ал министрликтер жанагы катализатор жөнүндө да абдан көп сөз болду. Өткөндө жогорку кеңеште ушул маселени депутаттар мага берди. Эми катализатор маселесин биз чече албайбыз, мен ачыгын айтып коеюн. Бул биздин маселе эмес. Биздин полномочияга да кирбейт. Себеби тийиштүү министрликтер бар. Тийиштүү министрликтер же техосмотр кылабы, же болбосо жанагы дагы бир ой пикирлер айтылып атат, четный, нечетный кылып машиналерди ограничение. Муну да биз кыла албайбыз. Ал үчүн бизге закон керек. Биринчи жогорку кеңеш закон кабыл алып бериш керек. Биз законду аткарышыбыз керек, закон ченемде болуш керек. Экинчиден, же болбосо кабинет министрликтерге токтомун чыгарып бериш керек. Мына ушундай системаны, катализаторду мындай кылып чечесиңер, ограничение шаарга мына. Эми бизде жашырын деле эмес да. Шаарда жүргөн машинелердин 500 миңден ашык машиненин жарымынын катализатору жок. Эртең биз бул катализаторун жок экен деп Бишкек шаарынын полномочиясына жетпейт. Ошон үчүн катализатор маселеси закон кабыл алып, закон негизинде өкмөттүн токтому чыгып, положениеси киргенден кийин тийиштүү министрликтер муну чечиш керек.